Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын 2 китебинин уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Өзү башка кишинин баласы экенин укканда аманатка асман жер аңтарылып кеткенсиген. Башында уккан кулагы менен көргөн көзүнө ишенбей, түш көрүп жаткандай сезим келген. Чоң кишилер эле көз көрүнө калпайтып, жаш балдарча шылдыңдап жаткансыган. Бирок алар айткандарын биринен сала бири тастыктай сүйлөшкөн сайын жан дүйнөсү улам тарылып, уу жутуп алгансып улам ачышкан. Анан бул жерден кетип калса эле баары жайына келчүдөй болуп сыртты карай качып жөнөгөн. Бирок ок жеп, көөдөнүнө ысык коргошун туруп калган кийиктей болуп, бул жактан алыстаган сайын бүткүл бою менен оюн жанагы чындык өрттөп, аргасын кетирген. Көрсө аздектеп сүйгөн, алпештеп баккан ата-энем үчүн чоочун экенмин да. Камкордук көрүп келаткан байкем менен жеңем үчүн бөлөк бөтөн бирөө турбаймынбы? Эгиз козудай ээрчишкен бир тууганым Жанызака, ийни карындаштарыма кайнаса каным кошулбайт экен. Кандаш жандаштарымдан туулганда эле адашыптырмын да. Төрөлбөй жатып таштанды тагдырга тушугупмун. Жакшы адамдардын мээрими менен эмес, аyoосунда гана өсүп чоңоюпмун. Өздөрдүн арасында жалгыз бөтөн, бир туугандардан айырмаланган чоочун экенмин. Мындан улам алар мага жакын болмуш этип жасалма мамиле кылышыптыр. Буга чейинки мага берилген сүйүү менен мээрим адамкерчилик үчүн гана жасалыптыр. Камкордук адамдык милдеттен улам гана көрсөтүлүптүр. Ооба, өзү ата санаган улан жөн жерден үзүлүп түшүп жакшы көрө алчу эмес экен. Эне эсептеген жаркынай жакшы адамдыгынан гана мээрим төгүп жүрүптүр. Бул дүйнөдөгү бирден бир карманаар адамдары атасы менен апасынын болсо көздөрү жок. Эми эмне кылат? Бул дүйнөдөгү өбөктөр адамдарына болгон ишеними өлдү. Алар буга чейин алдап жүрүшүптүр. Ичинен кытмыр күлүшүптүр. Ушундай чалдык уйду ойго чарпылган аманат туш келген жолго түшүп, алдынан ачылган көчөгө кирип, кайдадыр кете берди. Алдынан чыккан адамдарды байкабай жөөлөп, жол чырактын жашыл кызылы айырмаланбай калгансып, автоунааларга урунуп ала жаздап, жол тандабай бара жатты. Ички күйүтү, ызасы, жашоосуна болгон нааразычылыгы көңүлүнө уюп, таарынычка айланып жаткансыды. Ушул оор ойлорундай болуп, улам барган сайын түн караңгылыгы коюуланганын байкабады. Бир маалда көзүнөн от чагылыштыра, маңдайына катуу сокку тийгенде чалкасынан кетчүдөй болуп, артты карай тем-теңдеп басып отура калды. Баг аралаган аллея менен келатканында жол ортосундагы зым-карагайды көрбөй сүзүп алыптыр. Эми гана эсине келип, эки жагын карана берип, кайда жүргөнүн ойлоду. Үйдү карай эртелеп жөнөбөсө болбостугун түшүндү. Жан жактан өтүп бараткан аялдан бул кайсы көчө экенин сураса, мас экен деп коркту окшойт. Жооп бербестен кеткенче шашты. Ары жактан келе жаткан жигиттерден дарек сурагандан өзү айбыкты. Эми үйлөрдүн боорун карап, кайда жүргөнүн билмекчи болду. Бирок болбоду. Даректи билгенде деле шаарды жакшы билбеген жаны кайда жүргөнүн андай алмак эмес. Шаардын борбордук көчөлөрүнүн бирине чыкмайын, болбостугун түшүнүп, жол чырак күйүп, чымылдап машиналар жүрүп жаткан жакты карай жөнөдү. Жарыктары жанган кең көчөгө чыкканда сүйүнүп кетти. Эл агылган жол менен басып, автобустар токтоп өтүп жаткан аялдамага келип, капталына Дене тарбия институтунун деп жазылган маршруткага түштү. Бир топ барганда көзүнө тааныш эмес көрүнүштөр уруна бергендигинен улам айдоочудан сураса тетири карай кетип баратыптыр. Окуу жайына барыш үчүн жолдун аркы yüzүнө өтүп артты карай барышы керек экен. Айтор адашып жүрүп, түн бир убакта жатаканасын эптеп таап барды.
ошол бойдон бөлмөсүнөн чыкпастан, керебетинен турбастан шып тиктеген бойдон 3 күн жатты. Бардык жакындарынан өзүн бөлүп салыш үчүн телефонун иштеткен жок. Өмүрүндө ушинтип эч аракетсиз жатып көргөн эмес. Дайыма бир нерсеге кызыгып, алга умтулуп кыймылда жүрчү. Эми болсо жашоого болгон кызыгуусу тарап, эмне кылса да баары бирдей болуп калды. Унутканга аракет кылса да өзүн жакындары башкаларга сатып жибергенсип, көкүрөктөгү таарынычы бөксөрбөдү. Ошондо бул жашоодон бир жака безип кеткиси келди. Эски жашоосун элестетчү жакындарын көрбөй жаңы жашоо баштагысы келди. Дароо эле Орусияга мигрант катары кетип калуу чечимин чыгарды. Бирок болбоду. Бул үчүн көбүрөөк акча керек экен. Окубай калгандан кийин жакында эле төлөнгөн окуу акысын кайра алмай болуп институтка барса, бир топ машакаттан кийин 1-2 айда араң колуна тиерин айтышты. Жаңы эле окууга өткөн таланттуу футболчунун окуудан бир заматта айныганын уккан мугалимдер тегеректеп, эмнеге минтип атканын билиш үчүн суракка алып киришти. Жөн эле окугум келбей калды, Орусияга кетем дегенден башка шылтоо таба алган жок. Мугалимдер эгер мигрант болуп бөтөн жерге кетсе жоголуп кетерин, таланттуу футболчу катары өзүн күтүп турган жаркын келечегинен айрылаарын, окуудан чыкчу болсо аскерге чакырылаарынан бери айтып айнытканга аракет кылышты. Бул сөздөр эч кандай таасир этпей, мистейип турган бала качан аскерге алып кетишерин укканда ичинен кымдей түштү. Бул жактан кетип калыштын, жакындарынан өч алыштын бирден бир жолу ушул экенине көзү жеткен ал, ошол күнү эле аскер комиссариатына барып, аскерге алууларын суранды. Алар араң эле тургандан бетер, бир заматта документтерин ырастап, колуна чакыруу кагазын карматып, 2 күндөн кийин жөнөтүлөрүн билдиришти. Анткени ошол учурда кыйын кырдаал түзүлүп турган Баткенге ыктыярдуу жоокерлер топтолуп жаткан болчу. Планды толтура албай жаткан комиссариаттагыларга аманаттын бул суранычы асмандан издегени жерден табылгандай эле болду. Ошентип, ушул эле күнү мет кароодон өткөн, чачын кырдырган аманат эртеси группалаштары менен сүйүктүү оюну футболго барып, кийинки күнү аскерге эч кимдин узатуусуз жөнөп кетти. Өзү сыяктууларды узатып жаткан ата-эне, бир туугандарды карап туруп, эми гана чындап өзүн жалгыз сезди. Бирок бул жолу жүүн бошотуп ыйлабады. Анткени бакма бала экенин билген ушул 4-5 күндүн ичинде буга аз да болсо көнө түшүп, жалгыздыкты татыктуу көтөрүүгө бел байлаган эле. Мекенди коргоого белсенген ыктыярдуу жигиттерден түзүлгөн бул ротаны Баткенге түз жөнөтүшкөн жок. Аларды алгач аскердик даярдыктан өткөрүп алыш үчүн Ош шаарынын четиндеги аскер бөлүгүнө түшүрүштү. Жоокерди кызматка даярдаган, алыска чабуулчу аттай таптап, кыйынчылыктарды көтөргүдөй кылып денеси менен эркин чыңоого багытталган машыгуулар алар мончого түшүп, аскердик кийим кийери менен башталып, аябастан 1 ай бою катуу жүрдү. Аманат айылда өсүп, кара жумушка көнгөн, анча-мынча кыйынчылыктарды да көргөн, спортко аралашкан жигит болсо да, бул эртеден кечке созулган эзүү сыяктуу машыгууларга араң чыдап жүргөнсүдү. Ошондо гана ал биринчи жолу бул кызматка эссиздик кылып келе бергенин аңдады. Башка балдарындай эле мамиле кылган, камкордук көргөн байке жеңесине жөндөн жөн эле таарынганын түшүндү. Чын эле өзү жарыкка келе электе көзү өткөн тапкан ата-энеси менен ушул куракка чейин бапестеген байке жеңесинде эмне айып? Болгону өз тагдырына таарынышы керек экен. Ушуга көзү жеткен Аманат эми жакындарын сагына баштады. Чалып сүйлөшкүсү келди. Эссиз жоругу үчүн кечирим сурамай болду. Бирок мүмкүнчүлүгү болгон жок. Биринчиден, ар бир мүнөтү тыкыр эсептелген кызмат тоскоол болсо, экинчиден жакындарынын телефон номеру жоктугу буга жол бере бербеди.
Айтор Ош шаарындагы даярдык бүтүп, Баткендин чек арасына жөнөтүлгүчө үйгө чала албады. Ошентип чек арадагы чыныгы аскердик кызмат эми башталды. Кудай жалгап, бул учурда коңшу өлкө менен бузулган мамиле оңолуп, чек арадагы чыңалуу бошоңдогон кез эле. Анткени менен аскердик тартип деген аскердик тартип. Анда жайбаракаттыкка жол берилбейт. Күн алыстан кароолго чыгып, караңгы жарыкта 2 сааттан чек ара күзөтмөй. Бош күндөрү да жөн отурбаган жоопкердик жашоо. Бир казармада жашап жаткандардын өз ара татаал мамилелери, мурда келип ашыкча кызмат өтөгөн, өзүлөрүн дед атаган улуу жоопкерлердин кийинкилерге кыр көрсөтүүсү бар эле. Айтор бул чек ара бөлүгүндө кызмат өтөгөнүнө 1 айдай болуп калганында күтүүсүздөн өзүн жалгыз кайрадан Ошко которуп жиберишти. Көрсө, облустук спорт комитетинин төрагасы Ош шаарынын футбол командасын күчтөндүрүү максатында таланттуу оюнчуларга издөө салып жатып, мурда Нарын облусунун командасында ойногон, келечегинен көптү үмүттөндүргөн таланттуу оюнчу Баткенде аскердик кызмат өтөп жатканын кокусунан билип калыптыр да, облус бийлиги аркылуу аскер бөлүгүнүн жетекчилигине чыгып жатып, өзүн Ошко котортуп алыптыр. Ошентип, сүйүктүү оюну футболдун арты менен чек арадагы оор дагы, кооптуу дагы, ошондой эле жоопкерчиликтүү, жоокердик кызматы көпчүлүк учуру футболдук машыгууларда өткөн ары кызыктуу жана жеңил күндөргө алмашты. Ошондо гана ал жакындарына чалып, өзү үчүн эң ыйык саналган ырыскан энесинен кийинки эле жакшы көргөн аял заты Жаркынай жеңеси менен байланышты. Аманат карындашы Делгиранын окшош сандардан турган телефон номурун чала бучук эстеп калган болчу. Ошко келип, жаңы командасы менен таанышкан күндүн эртеси эле өзүнө ылым санаган жаш футболчунун телефонун сурап, Делгиранын телефон номурун болжолдоп терди. Биринчи аракетинин жолу болбогону менен, экинчисинде карындашынын тааныш үнүн укту. Көптөн бери байланышпаган бир тууганынын үнүн укканда ал кыйкырып жиберди. Аманат ал жайды сурашаары менен карындашы: "Апа, Аманат байкем чалып жатат!" деп кыйкырып, саамдан соң Жаркынайдын жумшак үнү угулду. "Алло, Аманат, жеңе кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү?" деп бул сөздөрдү айткыча, Аманаттын эбенени эзилип, үнү тирилдей ыйга алдырып жиберди. "Жакшымын, баарыбыз жакшы жүрөбүз" дегенде Жаркынайдын да добушу калтырап толкунданганы байкалды. "Жеңе, мени кечирип коюңуздар. Туура эмес кылдым. Экинчи сиздердин айтканыңыздардан чыкпайм." Аманат оюнда турган сөздү ыйын кармап жатып араң айтты. "Эчтемке эмес, Аку. Кызматыңды аман эсен өтөп келсең болду бизге. Анан бизде баары жайында болот." Жаркынай Аманаттын көңүлүн жайгара сүйлөдү. "Жеңе, мен мындан кийин дайыма чалып турам. Анткени Баткенден кайра Ошко которулуп келдим. Менде азыр баары жакшы. Облустун футбол командасында ойномой болдум." Жаркынайдын чындап сүйүнгөн үнү угулду. "Абдан жакшы болгон турбайбы? Биз сени Баткенде деп угуп сарсанаа болуп аттык эле." Бирөөнүн телефону менен көпкө сүйлөшкүсү келбеген Аманат сөздү кыскарткысы келди. "Жеңе, менин жакында өз телефонум болот. Ошондо күнүгө чалып турам. Бөбөктөрүмдүн бетинен өөп коюңуз. Мен сиздерди жакшы көрөм. Жакшы туруңуздар." Аманаттын аскердик кызматы чоң өтүктү чечип, футболдук берца кийгендей эле жеңилине тартты. Кызыктуу да боло түштү. Эртеден кечке машыгууда же мелдеште жүрүп, казармага кечинде гана келип жатып калат. Буга жараша аскер бөлүгүндө баркы көтөрүлдү. Офицерлерден баштап катардагы жоокерлерге чейин биздин футболист деп сыйлап турушчу болду. Өлкөнүн футбол боюнча чемпионаты аяктагандыктан команда азыр көбүнчө машыгып, анда-санда ар кандай жолдоштук беттештерге катышып жаткан. Бат эле жаңы жыл кирип келип, ал шаан шөкөт аяктагандан кийин бул жылкы өлкө чемпионатында жакшы оюн көргөзүү милдеттенмесин алган команда берилгендик менен машыгып кирди.
Аскердик кызмат кылып жүргөнү, жаткан түнөгү, казарма болбосо дээрлик футболистке айланган Аманат ошентип күзгө чейин команданын чемпионаттагы 3-чү орунду алган ийгилиги үчүн күрөшүп, октябрь айынын орто ченинде кызматын аяктап, туулган жерине барып жакындары менен учурашып келди да, орду сакталып турган дене тарбия институтундагы окуусун улантты. Эми ал бакма бала экенине көнө түшүп, мындан эч кандай кайгы тартпай калды. Эч кимди күнөөлөгөн жок. Тетирисинче бөтөн болсо да өз уулундай көрүп чоңойткон ата-энесине ичи жылычы болду. Алмакан небересинин аскерден келгенин угуп, уландан ага жолуктурууну өтүндү. Аманаттын ай асмандан кете каршы чыгарынан, ал тургай кагып коерунан сактанган улан бир жолку эл ташып келгенинде жаңы чоң энеси жолуккусу келип атканын четин чыгарып айтты эле, ал жактырбаңкы караганы менен үндөгөн жок. Муну унчукпаган, макулдук катары көргөн улан Алмакан менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүнөн кийин Аманатка бул кемпирдин суранычын аткарып коюусун өтүнүп, дале болсо анын унчукпаган макулдугу менен жолугушуу болчу кафеге алып барды. Алмакан дагы да бою зыңкыя өсө түшкөн небересин калчылдаган колу менен кыса кучактап, кайра бошото берип өпмөкчү болуп, мойнун созгондо солдойгон жигит эңкейе түшүп бетин тосту. Ушентип жактырбаңкы тартынуу менен учурашып, жалбарганын байкамаксанга салса да, муну жигиттин көнө албай жатканынан көрүп туура түшүнгөн Алмакан ала келген калпак баш болгон жаңы кийимдерин кийгизип, алгысы келбегенине карабай акчалай тартуусун колуна карматып, колтуктай туруп жадырай жылмая, бактылуу чоң эненин кебетесин кие уланга тарттыргыча небереси менен сүрөткө кайра түшүп, экөөнү кафенин берекелүү тамагы менен сыйлады. Коштошоордо дале болсо кабагын салып жибибеген небересин дагы да кучактап бетинен өөп, тез жолугуп туруусун өтүндү. Касен таекесинин никесиз төрөлгөн баласын тайенеси тапканын кокусунан билип калгандан бери Айкыз аны билгизбей аңдып келет. Мунун эң жакшы жолу тайенесинин телефонун текшерүү болуп саналат. Экөө бир үйдө жашагандыктан, тайенеси үйдө отурганында телефонун дайыма жанында кармабагандыктан, өзүнүн бул шпиондугунан шектенбегендиктен мындай оңой иш жок. Ошол тайенесин кафеге артынан аңдып барып, бейтааныш киши менен жаш жигитке жолуккандан кийин тайенеси алиги Аманат улан деген телефон номурга 10 чакты күн бою күнүгө жок эле дегенде бир жолудан чалып турган. Анан акырында теги киши апасына чалгандан кийин 2 айга жакын сүйлөшүшкөн эмес. Анан капысынан Аманат улан чалган соң тайенесинин телефонунда теги киши жиберген жаш жоокердин сүрөтү пайда болгон. Мындан улам анын аскерге кеткенин түшүнгөн. Эми бир жылга чейин, башкача айтканда, жигит кызматын өтүп келгиче бул маселе токтоп турарын аңдаган. Балта көтөрүлгүчө дөңгөчө салат дегендей, ата-энеси болуп, ушул убакыттын ортосунда компанияны менчиктөөнүн ар кандай жолдорун караштырышты. Бирок бул маселе бир гана негизги акционер болуп саналган тайенесисиз чечилбегендиктен эч нерсе кыла алышпады. Айкыз фамилиясын Мамбеталиева деп өзгөрткөндөн башка тайенесинин көңүлүн жибитээр арга таппады. Бирок буга Алмакан кадимки көрүнүш катары карагансып унчукпады. Ошентип болжогонундай эле бир жылдан соң тайенеси алиги киши менен кайрадан чалыша баштап, бир күнү өзү жокто тайенеси кайсы бир кафеге барып кеч келгенинен кийин анын телефонунда алиги жигит менен түшкөн 3-4 сүрөтү пайда болуп, алардын ортосунда кандайдыр жакындык сезими жаралганы байкалды. Минтип отурса, тайенеси күндөрдүн биринде өзүнүн негизги мураскору катары бул жигитти алып чыгаары шектенбей турган жорук болгону калды. Демек, чечкиндүү аракеттерге барбаса болбойт. Айкыз өнтөлүп баккан өзүн чанып, каяктандыр чыга калган тааныш эмес бирөөгө бакыйган компанияны ыраа көргөнү жаткан тайенесине башында түшүнө алган жок.
Анан апасы менен бул тууралуу сүйлөшүп, анын кыздын баласы канчалык жакын болсо да кыргыз баары бир эле жээн эл болбойт деп ага көңүл жылытпастыгын түшүндүргөндөн кийин тайенесинин бул жоругун аз-маз аңдаганы менен баары бир эле муну адилетсиздик катары баалап келише алган жок. Ата-энем 20 жылга жакын убакыттан бери ушул компаниянын өнүгүшү үчүн жан аябай далбастап келе жатышса, өзүм бармактайымдан кызы сымал колунда өссөм, жалгыздыгын бөлүшүп келе жатсам, анан мурас бөлүштүрө келгенде анын майлуусуна капкаяктагы бирөө ээ болуп чыга келеби? Тайенем алжып калды же болбосо анын башын айландырган бирөө бар. Болбосо ушундай жорукка барат беле. Эмнеси болсо да эсине келтирип, мурасты адилет бөлүштүргүдөй кылыш керек. А кантип ушул суроону өзүнө өзү бергенинде эч кандай жооп таба албай башы катты. Эмнеси болсо да бул айылдан келген энөө баланын таятасынан калган компанияга татыксыздыгын далилдебесе болгудай эмес. А кантип далилдейт? Баягыдай эле суроону суроо жаратып, айкын жооп табылбай жатты. Бул үчүн алиги жигитке жакшылап изилдөө жүргүзүп, таалуу жеринен кармап, абдан кымбатка түшсө дагы жолдон чыгарышы керек. Ооба, биринчиден анын ким экенин, кайда окуп, эмне иш кылаарын, жашаган жерин билиши керек. Өзүндө азыр тайенесинин телефонундагы Аманат Улан деген номер менен анын зымпыя түшкөн сүрөтүнөн башка эч кандай маалымат жок эле. Бирок бул жакшы илинчек экенин ары ойлонуп, бери ойлоно отуруп түшүнүп, кичине куулукка салып сүйлөшсө эле жигиттин телефон номеру колуна оңой тиерине көзү жетти. Анан дагы да кууланса жаш неменин башын оңой эле айландырса болот болчу. Башында ага өзү чалмай болду. Бирок бул ишке аялга караганда эркек киши оң экенин ойлоп, кол алдында иштеген Элдияр аттуу жигитке кантип сүйлөшүштү жакшылап түшүндүрүп чалдырды. Созула чыккан 2-3 чакырык кеткен соң чоң кишинин коңур үнү угулду. Алло, салам алейкум Аяш ата. Ден соолугуңуз, иштериңиз жакшыбы? Аяш апам жакшы жүрөбү? Элдияр шыпылдай сүйлөдү. Алейкум салам. Жакшы, сен кайсы баласың? Мен Аманаттын армияда чогуу болгон досу болом. Атым Данияр. Аяш ата, Аманат азыр каякта? Мен байланышайын деп телефон таба албай жатам. Анан сиздин номерду беришкенинен чалып аткам. Аманат Бишкекте эле, окуусун улантып жатат. Сага анын телефон номерун жибертип коеюн. Өзүң чалып сүйлөшүп ал. Макул Аяш ата. Сизге чоң рахмат. Жакшы туруңуз. Эчтемке эмес, сен да жакшы тур. Ошентип Аманаттын телефон номеру айгыз ойлогондон дагы оңой колго тийди. Бирок бул киши шар кеткендиктен Элдияр андан Аманаттын так дарегин сурай албай калды. Аны эми өзүнө чалып билиш керек. Айкыз муну да Элдиярга тапшырды. Ал жанагыдай эле Аманаттын кызматташ досунун ролун аткармай болуп чалды. Доске кандай? Деди көздөгөн кишисинин үнү угулары менен ал. Жакшы, өзүң кандай? Көнүмүш сөз менен жооп берди тиги. Жакшы эле, Доске азыр каяктасың? Эмне кылып атасың? Бишкекте элемин, кечирип кой, сени таанай албай атам. Мен Даниярмын, Палчаның. Кайсы Данияр? Ой дос, бат эле тааныбай калыпсың го, 3-чү взводдогучу. Кечирип кой Данияр, мен ротада көп болбогондуктан кээ бир балдарды жакшы билбей калдым. Эчтемке эмес, сен азыр каякта окуп атасың? Элдияр эми өзүн кызыктырган суроону түз берди. Физкультурнуйда эле? Физкультурнуйдабы? Доске аяктан эмне кесип алып чыгасың? Мугалим, машыктыруучу? Ошондо кайсы спорттон машыктырасың? Футболист болсом, футболдон машыктырам да. Аманат маектешинин арамзалыгынан шекшигендей жактырбаңкы жооп берди. Муну сезе калган Элдияр сөздү кыскартууга шашылды. Доске, мен жөн жай эле чалып аткам. Кээде ушинтип байланышып турбасак болчу да эмес. Сен ушул эле номерда болосуң да. Дагы байланышабыз, деп максатына жеткен Элдияр сөздү кыскарткыча шашты. Айкыз Аманат тууралуу жеткиликтүү маалыматка ээ болду. Керек учурда аны дене тарбия институтунан издеп таап алат. Эми аны тузакка түшүрүүнүн планын түзүп, максатына жетиши эп. Агантип кайрадан суроо жаралды.
Антсе да Айкыз мындай суроолор калбай калгыча, алардын баарына жооп табылгыча аракеттенмей болду.